Ал эми бул бурч болсо Абдыкадыров Ташкул жана Айдыралиев Мамановабыздын өмүр таржымалуу тундери жада калса өздөрүнүн уюлдук телефондору дагы бизге музейге берилип тартуу кылып берилген жана ушул жерде сакталууда. Деги эле бул буюмдарды биз каяктан чогулттук? Бул буюмдар албетте ушул инсандарыбыздын эле өздөрү болбосо дагы тууган тушкандары өздөрү бизге алып келип ушул жерде музейде сакталуусун суранышкан жана албетте биз дагы аларды сактап андан ары дагы улантып кетебиз деген ишеничтебиз. Нуриза атылган мектепте 9-класстын окуучусу. Тарыхты жакшы билип, такылдап так сүйлөгөн кыз музейге экскурсовод болуп кабыл алынган. Келген конокторго ар бир экспонаттын таржымалдарын тааныштырып берет. Бул бурч биздин афган ардагерлерибиздин сүрөттөрү жана ошол мезгилде өздөрүнүн жазып кеткен согуштук күндөрдөгү өздөрүнүн согуштан алган таасирдүү сөздөрү да биздин музейди толуктап турат. Андан сырткары бул бурч жөнүндө айта кетсем, бул бурч улуу ата мекендик согушта, бир эле улуу ата мекендик согушта эмес, тылда дагы өздөрүнүн кызматтарын аябай келишкен инсандарыбыз. Албетте булар дагы биздин өзүбүздүн айылыбыздан чыккан инсандарыбыз. Ал эми булар дагы ошол улуу ата мекендик согушка катышып келген инсандарыбыздын медалдары, деги ошол мезгилде сыйланган ордендери жана сүрөттөрү менен биздин музейди толуктап турушат. Ал эми бул текчелерди айта кетсем, бул текчелер бизде аскердик кийимдер, аскердик баш кийимдер ошол мезгилде колдонуп келген деги эле ошол согуштук буюм тайымдар деп айта кетсем болот. Каракулча районундагы Беделбай Исаев мектебинде тарыхый маалыматтарга бай элдик музей бар. Мында 15-кылымдагы кыргыздарга таандык экспонаттар, сайыз учурундагы буюмдар, эң башкысы ушул аймактын толук тарых таржымалдары камтылган. Седеп кийим жасалгалары. Андан кийин эле ушул бизде өзүбүздүн участкадан табылган эле ушундай кумуралар ушул көрүнүштө тартуулап берип турат. Аны ким тапкан? Жергиликтүү тургундар? Жергиликтүү тургундар ошол казып жаткан учурда туш келип, тазалап, нетишип алып келип туруп ушул музейге тапшырып беришкен. Элдик музей мектептин бир бурчунда чакан 3 бөлмөдөн турат. Элден чогулган буюмдар, документтер, үй тиричилик буюмдары, тыйын акчалар да бар. Кимдир бирөөгө тек гана колдонулбай калган эски буюмдар болсо, музейде тарыхый маалыматтарды чагылтырган баалуу экспонат катары каралат. Ток талаалыктар үчүн сыймыктуу маданий орто. Айылга келген конокторду сөзсүз музейге алып келип, айылдын тарыхы менен тааныштырышат. Ал өтө өзүнүн ошол муунун чоң атасынын бөлмөсүн заманбап таризде жасалгалы берген. Ал эми ушул биз турган экспонаттар бөлмөсүндө Бишкек шаарынын тургуну Акыл Аскаралиев деген инсан өзүнүн демеушчилик каржылоосунда 100 000 сомдун каржылоосу менен ушундай заманбап таризде жасалгаланып, ушундай коз көрүнүштү тартуулап бүгүнкү күндө турат. Тарыхын баалабаган эл болбойт дешет. Ар бир аймактын өнүгүшүнө салым кошкон инсандарды, сыймыктуу журтташтарды таанып билүү биринчиден маданий байлык, экинчиден ошол элдин келечек муундарынын сыймыгы. Тарых сабагы дал ушундай практикалык аракеттер менен коштолсо, балдардын тарыхты таанып билүүсүнө чоң жардам болмок.